Кара тер менен салган үйдөн кайра ажырап каламбы деген көйгөй шаардыктардын жүрөгүн өйүтүп келет. Анткени жакында эле мамлекеттик курулуш агенттиги 59 турак жайды түрттүрүп салары кабарланды. Ичинен басымдуу бөлүгү Бишкекте жайгашкан. Бул заманбап көп кабаттуу үйлөрдү уруксат кагаздары жок эле тургузушкан. Ал эми документтерди арткы дата менен мыйзамдуу түрдө алуу мүмкүн эмес. Мындан улам акыркы чекитти прокуратура коймокчу. Түрттүрүлө турчу айрым объектилер салынып бүтө элек. Ал эми кээ бирине адамдар көчүп кирип жашап башташкан. Эми өз чатырын көксөп жүргөн жүздөгөн жарандар куржалак калышы мүмкүн. Үй курууда же батир сатып алууда күйүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Сиздер менен мен Наргиза Асекова бүгүнкү чыгарылышта маанилүү маалыматтар менен бөлүшөбүз. Эң биринчиден компания боюнча элдин пикирине кулак салып көрүш керек. Фирманын атын интернетке жазып, үй куруучулар менен ызы чуусу жокпу? Мурун шылуундукка айыпталган эмес беле? Такташ керек. Түрдүү форумдар, социалдык тармактардагы комментарийлерди окуп, жок дегенде жакын дос тааныштардан дагы маалымат чогултуу кажет. Курулуштун сапаты, алар тез иштешеби? Сиз алган мүлккө уруксат кагаздары канча мөөнөттө берилерин алдын ала тактап алган дурус. Жаңы фирмага ишенүү тобокелге салууга барабар. Шылуундарга жолугуп калышыңыз толук мүмкүн. Же компания банкрот болуп, курулуш башталбай жатып токтоп калышы ыктымал. Ошон үчүн абройлуу ишенимдүү компаниялардын кызматы менен колдонгон дурус. Компанияны шашпастан кылдаттык менен тандоо кажет. Жайлуу, жагымдуу коломтоо үчүн каражат менен убакытты дагы үнөмдөбөш керек. Бардыгы жагып, турактын жайы менен аны сала турчу компанияны тандап алдыңыз дейли. Мына ушул жерден документтерди дыккат изилдөө керек. Анда эмесе үй куруучулардан талап кыла турчу жагдайларга токтолсок. Курулуштун уруксат кагаздарын мамлекеттик курулуш агенттиги берет. Бул өтө маанилүү документ. Анысы жок, кийин батирге тиешелүү документтерди ала албай ора тартасыңар. Кесепетинде коммуникациялар өчүрүлүп же таптакыр эле кошулбай калышы мүмкүн. Уруксат канча мөөнөткө берилери дагы маанилүү. Өз кезегинде компания курулушту мөөнөтүнөн кечиктирбей жүргүзүүгө милдеттүү. Архитектуралык пландоо тапшырмасы. Мында унаа токтотуучу жай, балдар аянтчасы, имараттын кабаттары көрсөтүлөт. Анын баарын компания аткарып бериши керек. Эгер компания документте көрсөтүлгөндөн да көп кабат көтөрүп салса, расмийлер үйдү колдонууга бербей коюшат. Кийинки маанилүү документтер компания жөнүндө, анын жетекчилери тууралуу жана салык кызматындагы каттоосу. Эгерде сиз үлүшкө катышуу жөнүндө келишимге кол койсоңуз, анда төлөм графиги, бөлүп төлөө же кредит боюнча кечиктирилген айыптар боюнча пункттарга көңүл буруңуз. Баса, үлүшкө катышуу тартиби боюнча 2 келишим түзүлөт. Бардык каражатты төлөп бүткөндөн кийин сизден биринчи келишимди алып салып, жаңы келишим түзүшөт. Коркпой эле коюңуз, анткени ал келишим батирди сатып алуу боюнча түзүлөт. Ал өз кезегинде турак жайды мамлекеттик каттоо кызматында каттоого керектелет. Эгер толугу менен бүткөрүлгөн батирди сатып алсаңыз, анда дароо эле алуу сатуу келишими түзүлөт. Дагы бир маанилүү жагдай, Кыргызстанда үлүштүк катышуу боюнча мыйзам жок. Андыктан бул кагазга кол коюуда кылдат болуу кажет. Ашыкча тобокелчиликтен арылыш үчүн батирдин акчасын курулуш компаниясынын кассасына эмес, банк аркылуу төлөгөн туура болот. Батирди менчикке өткөрүп алганга чейин бардык квитанцияларды жоготпой сактап коюу кажет. Негизи эле кыймылсыз мүлктү сатып алып жатканда турак жай салынып жаткан жер камакта эмеспи? Текшериш керек. Ан үчүн кадастр KG сайтына кирип, каттоодон өтүп, ыйгарым укукка ээ болгондон кийин кыймылсыз мүлктөргө карата укуктар боюнча маалымат ала аласыз. Бир жолку маалымат издөөнүн баасы 170 сом. Эгер сайт иштебей кала турган болсо, кадастр кызматына өзүңүз барыңыз. Тагыраагы жакынкы мамлекеттик каттоо кызматына баш багып, тиешелүү документтин көчүрмөсүн алсаңыз болот. Албетте мындай кызматка акча төлөнөт. Мындан улам каалаган киши каалаган кыймылсыз мүлк боюнча маалымат таба алат. Болгону стратегиялык объектилер боюнча гана маалымат ачыкталбайт. Кадастр кызматынан берилген документте бардык маалымат камтылган. Имарат тургузулган жылдан тартып, анын ээлери кимдер болушкан, бардык маалыматты билип аласыз. Эгер үй же батир камакта турса, күрөөгө коюлган болсо же дагы башка көйгөйлөрү бар болсо, бардыгы дал ошол документте жазылып калат.
Келгиле анда бир мисал менен карап көрөлү. Сиз курулуп жаткан имараттан батир сатып алгыңыз келип жатат дейли. Объектти курулуш компаниясы көтөрүп жатат. Сиз кадастрга келип, дарегин текшерсеңиз, көрсөтүлгөн жай курулуш компаниясына эмес, Баетов аттуу кишиге таандык болуп чыгат. Мындай кырдаалда ал жерден турак жай сатып алуудан баш тартыш керек. Үй салып жаткан тарап ал киши үлүшкө гана ээ. Анын жерине үй салып, акысына батир берерин айтып, сизди ынандырууга аракет кылышы мүмкүн. Бирок ишенбеш керек. Анткени курулушчу өз милдеттенмелерин убагында аткарбаса, жердин ээси сотко кайрылат. Мындай кырдаалда үйдү түрттүрүп салбаса дагы, имарат камакка алынышы толук мүмкүн. Кесепетинде сиз үйүңүздү өзүңүзгө каттата албай, убара тартасыз. Кыймылсыз мүлк камактан чыкмайын, аны башка бирөөгө каттатуу мүмкүн эмес. Тактап айтканда, сиз алып жаткан батирди кимден алсаңыз, ошого таандык болушу өтө маанилүү. Эми болсо эбак колдонулуп келген турак жайларга токтолсок, бул жерде деле батир камакта же күрөөдө эмеспи текшерип алуу кажет. Кийинки кадам батир кимге катталган деген маселе. Айрым учурларда батирди бир нече кишиге каттатып салышат. Мисалга күйөөсү жана аялына. Бирок документте бирөө гана көрсөтүлүп калган учурлар болот. Мындай кырдаалда үй, жер тилкеси же батир сатып алып жатсаңыз, бардык ээлеринин макулдугун алуу абзел. Албетте бул оңой эмес. Өкүнүчтүүсү, кадастр берген документте кыймылсыз мүлктүн бардык ээлери тууралуу маалымат жазылбай калышы мүмкүн. Андыктан мүлктүн дагы башка ээлери жокпу? Алдын ала текшерип алыш керек. Батирдин азыркы ээси квартирасын алып жатканда расмий никеси бар беле? Эгерде болгон болсо, анда батирдин жарымы, анын жубайы же жолдошуна таандык болот. Анын макулдугу жок документти сиз өзүңүздүн атыңызга каттата албайсыз. Андыктан сатуучудан никеси бар же жок, болгон же болгон эмес деген расмий документти талап кыла аласыз. Ошондой эле ал жакта каттоодо турган жашы жетелектерге дагы көңүл бөлүш керек. Алардын дагы кыймылсыз мүлккө карата укуктары болушу ыктымал. Мураска калган мүлктү сатып алууда дагы этият болуу кажет. Мисалга, карыган ата-энеси балдарынын бирине батирин өткөрүп бере кое турган болсо, башка балдары менин дагы үлүшүм бар деп соттошушу мүмкүн. Кыскасы, юридикалык жактан толугу менен эркин батирди сатып алыңыз. Кантип десеңиз, ал камакта же күрөөдө болбошу керек. Мурунку жашоочуларынын бардыгы тең каттоодон чыгышы керек. Коммуналдык кызматтарынын бардыгы төлөнгөндүгү боюнча дүмүрчүктөрү болуусу кажет. Бул документтин бардыгын алуу сатуу боюнча келишимине кол коюудан мурда тастыктап алган оң. Үй, батир же жер тилкесин сатып алуудагы маанилүү жагдайлар ушулар. Анын үстүнө турак жай толугу менен тургузула элек болсо дагы, курулуштун жана курулуш материалдарынын сапатына көңүл бөлүп, көз кырын салып туруу ашыктык кылбайт. Ал эми батирдин ичин пландоодо каалга терезе сымал маселелер сиздин маанайга жана капчыкка жараша чечилет. Эч ким кояй дебейт дегендей. Жер там тургузчулар дагы үйү түрттүрүлүп кетпеш үчүн бир нече учурду эске тутуп алышы керек. Жер тилкеси сатуучуга таандыкпы, ал камакта же күрөөдө эмеспи такташ керек. Ал үчүн кыймылсыз мүлктөрдүн бирдиктүү реестринен, мамлекеттик каттоо кызматынан же башкы архитектурадан жер боюнча справка алышы керек. Жер тилкесинин колдонууга берилген максаты дагы өтө маанилүү. Айыл чарба иштери үчүн эмес, турак жайларды тургузууга уруксааты болушу керек. Сатуучудан төмөндөгү документтерди талап кылуу кажет. Алып сатуу келишими, приватташтыруу, жеке менчик укук боюнча мамлекеттик акт. Эгер жер тилкеси ижарада болсо, аны убактылуу колдонууга укук берген документти жана ижара боюнча келишимди талап кылыңыз. Эгер тилкеде бир нерсе тургузулган болсо, анда тех паспортун дагы көрсөтүшү керек. Анан албетте жер тилкесин сатып алып жатканда ага үчүнчү жактын укугу жок болуп, сатуучунун аялы же күйөөсүнүн уруксааты дагы керектелет. Документте жер тилкесинин аянты так көрсөтүлгөнүн дагы ырастап алган туура. Андан соң курулушка уруксат алып, турак жай тургузуш үчүн колдо жер тилкесинин кызыл китеби, үйдүн проектиси болуусу кажет. Эгер жер тилкеси кеңейтиле турчу жолго, суу коргоо зонасына, электр линияларынын жанына жакын болсо, курулушка уруксат берилбей калышы толук мүмкүн. Ошондой эле тилкенин алдынан газ, суу, саркындуу суунун жана жылуулук системасынын түтүктөрү өтпөшү кажет. Ошондой эле кошуналардын короосунда салынган имараттарга жараша турак жайлардын ортосундагы аралык сакталышы абзел. Эгер 2 кабаттан ашпаган 300 чарчы метрден чоң эмес үй тургуза турган болсоңуз, анда уруксаат алуу оңоюраак болот.
Бардык документтер тилке жайгашкан район боюнча жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгына тапшырылат. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Бүгүнкү маалымат пайдалуу болсо лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.